Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. 2020 жыл 22 март. Кудай бөлүп Каракөл шаарындагы Чакан цехте турабыз. Боорукер бир туугандардын жардамы менен мына Кудай буйруса бет каптар тигилип атат иншаллах. Кудай буйруса биз өзүбүздүн эсебибиз боюнча бир 1000ге жакын бет кап чыгарабыз деп турабыз. Мынакей ушул цехтеги эжелерге Аллах разы болсун. Мынакей өзлөрүнүн көңүлүнө мынакей бизге 100 штук тигип берди бир эжебиз бизге 50 штук тигип берди бесплатно, мынакей бизден жардам болсун деп. Ана мен Каракөлдөгү үйүндө отуруппу же бир цех ачып иш кылгандарга дагы кайрылат элем. Келиңиздер, биргеликте иш кылайлы. Мына Кудай буйруса сиздер дагы колуңуздардан келет. Бизге тигип бере турган адамдар керек болуп атат. Анткени бизде азыр мынакей могул материалды алдырганбыз. Орусчасын бияз деп коет экен, кыргызчасын унутуп атам. Ошол сырт деп коет экен кыргызчасын. Бизде материал бар, кимде ким соопчулукта, ушундай бир кыйынчылыкта Аллахтын ыраазычылыгын издеп жардам берем деген жарандар болсо, ушу бизге кайрылсаңыздар болот. Биз ушу видеонун түбүндө өз номерибизди калтырабыз. Андан кийинки бизге дагы бир проблема болуп атат. Бизге мондай резиналар жетишсиз болуп атат. Кимде ким үйүндө же цехинде резиналар болсо бизге кайрылсаңыздар. Бизге резина жетишсиз, резина аз эле болуп калып калды. Азыркы учурда билесиздер, Мадина базар көп базарлар жабылды. Ошонун себебинен алдыра албай атабыз. Если мүмкүнчүлүгү жок, жөн мен акчасын алам, сатам десе дагы биз алат элек, ушу резинаны сатам дегендер болсо дагы. Же болбосо садакага берем деп турса дагы алат элек. Кимде ким колунан келген жардамын берсе болот. Кудай буйруса биз Каракөл шаарына акысыз бет каптарды таратабыз. Буйруса даярдап жатабыз. Бир 1000ге жакынды чыгарабыз деп турабыз. Кимде ким ушул видеороликтти көргөн болсо, видеоролик менен бөлүшүп коюңуздар. Кудай буйруса биз Каракөл шаарына акысыз бет каптарды таратабыз. Жана дагы бир айтып кетким келет. Бул жерде бет каптар многоразовый деп коет. Мындан 2 кат болуп тигилет. Муну хлорго жууп, кайра кийип алса дагы болот. Бул одноразовый эмес, эң жакшысы ушул. Келиңиздер, биргеликте ушул вирусту, негизи эле ушул жаман балени биргеликте жеңсек болот. Кудай буйруса бири-бирибизди ушундай кыйынчылыкта бири-бирибизди көтөрмөлөп, бири-бирибизге жардам берели иншаллах. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.